Казакстан Европа биримдигинин рыногуна жалпы сомасы 2 миллиард доллардан ашык 175 товар түрүн экспорттоону көбөйтүүгө даяр. Европалык компаниялар жаңы долбоорлорду каржылоо үчүн Астана эл аралык каржы борборунун аянтчасын пайдалана алышат. Бул тууралуу Казакстан президенти Самаркандтагы Борбор Азия Евро биримдик саммитинде билдирди. Мамлекет башчысы экономикадан тышкары энергетика тармагын маанилүү багыт деп атады. Евро биримдик чет өлкөдөн импорттогон мунайдын 13%га жакыны Казакстанга туура келет. Казахстан реализует проекты в сфере возобновляемой энергетики. Казакстан кайра жанма энергия булактарын жана экологиялык жактан таза отун долбоорлорун ишке ашыра баштады. Total, Eni, Swevent жана башка европалык компаниялар сыяктуу көптөн бери иштеп келе жаткан өнөктөштөрүбүз менен биргеликте шамал жана күн электр станцияларынын кубаттуулугун жогорулатып, жашыл суутекти өндүрүү долбоорун колго алдык. Кошумчалай кетсек, Казакстан, Өзбекстан жана Азербайжан өлкөлөрү менен биргеликте Каспий деңизи аркылуу жашыл энергияны Европа рыногуна жеткире турган биринкилүү электр тармагын куруу боюнча масштабтуу долбоорду баштады. Море с дальнейшим выходом на европейские рынки. Азыр сейрек кездешүүчү минералдарды өздөштүрүүдө кызматташуу стратегиялык мааниге ээ. Президент Астанада бул металлдарды изилдөө боюнча аймактык борбор түзүүнү сунуштады. Европа биримдиги менен Борбор Азияны байланыштыргандагы бир тармак бул транзит. Бул жаатта Транскаспий эл аралык транспорттук коридорунун дарамети зор. 2027-жылга чейин жүктүн көлөмүн 10 миллион тоннага жеткирүү пландалууда. Европа бирлигинин Борбор Азия регионунда туруктуу транспорттук каттамдарды өнүктүрүүгө Global Gateway оң таасирин тийгизет. Через инициативу Team Europe Европейский Союз оказывает Европа биримдиги Team Europe демилгеси аркылуу Борбор Азия өлкөлөрүнө санариптик технологиялар тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө жардам берип жатат. Казакстан бул багытта тажрыйба алмашууга даяр. Буга байланыштуу мен Астана хаб базасында Борбордук Азия Европа биримдиги инновациялык кампусун ачууну сунуштайм. Инновационный кампус Центральная Азия и Европейский Союз. Касым-Жомарт Токаев Борбор Азияга арналган Erasmus Plus программасын иштеп чыгууну сунуштады. Анда жасалма интеллект тармагында адистерди даярдоого артыкчылык берилет. Президент Казакстан тең салмактуу тышкы саясатты бекем карманарын жана кызыктар мамлекеттер, анын ичинде Европа биримдиги менен кызматташтыкты кеңейтүүгө ниеттенип жатканын баса белгиледи.